Чек Арадагы Кызыл Бел айылынын 39 жаштагы тургуну Гүлүмкан Рахманова 4 баласын жалгыз тарбиялап келет. Жолдошу турмуш шартына байланыштуу Орусияга иш издеп кеткен. Жумушсуздуктун айынан балдарым толук кандуу тарбия ала албай, атасыз чоңоюп жатат деп сарсанаа болгон Гүлүмкан жөлөк пулдун берилбей калганы да алардын жашоосунун кыйындашына кошумча болгонун айтат. Пособие алат эдем, күйөөң Москвага кетти деп токтотуп койду. Чыкпайт. Жумуш орундары жок, иштейик десек. Өзім мұғаліммін. Тарихтан берчү элем. Мигрантпыз. Тажистандан көчүп келгенбиз. Көчүп келген өзгем анча жыл болду. Жумуш жок. Бардык жака арыз жазып койгонмун. Жогу мамлекет жагынан жумуш орундарды караса жакшы болот эле да. Жаңы талаптарга ылайык ата-энеси миграцияда жүргөн балдарга жөлөк пул чегерилбейт. Четке кеткен ата-энелер балдарын расмий түрдө кимдир бирөөгө 6 айлык мөөнөт менен камкордукка каттатып таштап кетиши керек. Мигранттардын жарым жыл сайын келип кеткенге шарты жок болгондуктан балдардын жоопкерчилиги эске алынбай кала берет. Опекасы кылыш керек, бирок ал 6 айга эле. 6 айдан кийин узартыш керек, ата-энесин чакыртыш керек. Мыйзам боюнча. Ал эми баргандан кийин өзү жумушка орношкуча 1-2 ай өтөт. 6 айда келип эле же үйдөн жок, же башкадан жок келбейт. Мигранттар деген мыйзамы бар экен пособияда. Шартага карап бирок жардам берип чыгарып жатышат. Азыр эми ушул акыркы айларда Россиядагыларга чыгарбагыла деп кысып жатат негизи пособияны. Ал кысканы менен кээ биринин шарты жакшы, кээ биринин шарты жок. Камиля чыгар. Ушул эле айылдын тургуну пенсия жашындагы Ибадат Ешматова 5 небересин карап үйдө отурат. 3 баласы Орусияга иштеген кеткен. Элетте жумушсуздуктун айынан көпчүлүк чоң ата чоң энелер бакчанын милдетин аткарып калышты дейт. Анан да ата-энесин сагынган балдарга тарбия берүү да өзүнчө түйшүк экенин айтат. Өзү караш кыйын да. Кулак салат, кулак салбайт. Анын көңүлүн көтөрүш керек. Балдар ата-энеси жок, баары бир мустар болот экен да. Өзүнүн атасы да энесидей болбойт да баары бир. Көпөлөп карасаң баары бир мустар болот экен. Аталары немеден телефондон чыгып сүйлөсө көздөрүгө жаш алып, качан келесиз? Бизди ям алып барың деп ошентип суроо бере берет да, улгучу. Алтайдын жыйынтыгы боюнча Баткен облусунда четке кеткен мигранттардын балдарынын арасында 1 суицид, экөөсү сууга чөгүп каза болгон фактылар катталган. 8 баланын үстүнөн укук коргоо органдарына арыздаттануу түшкөн. Тарбиянын жетишсиздигинен мугалимдер үчүн да түйшүк жаралып жатканы айтылууда. Биз проводкалык багытта түшүндүрүү иштерин кайра жүргүзүп келатабыз. Сууга чөгүү боюнча дагы, суицид боюнча дагы, кылмыштуулугун алдын алуу боюнча дагы. Ошол ата-эненин тарбиясы балага жоктугунан 8 баланын үстүнөн арыздаттануу катталып отурат. Ошо үйүндө болуп баласынга жеткиликтүү тарбия берсе, ошондой арыз балдар тоноочулукка барбайт, уруулук кылуу фактыларга барбайт. Ушундай фактыларга барып аткан балдар бар, мигранттардын балдарычы. Балдар ата-энелердин, тайнелеринин, тагаларынын колунда калышкан. Мисалы ИДНдер менен рейд жүргүзгөндө дагы мигрант үй бүлөнүн балдар түшөт рейдке. Себеби алар уже тайнесин караган тайтасын сөзүн укпай чыгып кетишет. Анан компьютердик клубтардан тутасың, аларда акча бар. Анан энесини, тагасынын, жеңесин айтканын кылбайт, укпайт. Кыргызстан боюнча 1.200.000 жаран четке мигрант болуп кеткени расмий айтылган. Анын ичинен экономикалык абалы оор делген Баткен облусунан расмий катталып четке кеткендер 27.000 адамды түзсө, эч кандай каттоого турбаган мигранттар 100.000ден ашары айтылып жүрөт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.